Assalamu alaikum, амансыздарбы? Урматтуу Тез Жаранын каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Бекмамат Осмонов жолундагы жол жээгиндеги тротуарда кетип аткан учурубуз. Бул тротуарды көрсөңүздөр, аябай шарты жакшы болуп калган. Мурун бул жолдон жөөтү өтө кыйын эле. Ошондуктан бул жолдорго көрүңүздөр, жаңы тротуар салынып, жолдун чекелерине мына арчалар отургузулган. Түнү атайын жарыктандыруу системалары да орнотулган. Элдин жаркын келечеги үчүн буюрса жакшы кызмат кылсын. Бул азыр биз Олдый жак бул западный тараптан келе атабыз. Бул жагы болсо Актилек менен биргетин, ал жерде Баня Престиж бар. Ошого чейинки аралыкты жарыктандыруу системасы менен арчаларды эгип, адамдар басуу үчүн атайын шарт түзүлгөн. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу алыста иштеп жүргөн мекендештер, Кыргызстанда эмне жаңылык десеңиздер, мына ушундай жаңылыктар. Мынаке атайын светтер орнотулган, түнү жанат экен буюрса. Шаарыбызда жакшы өнүгүүлөр боло берсин. Жакшы ой пикирлерди калтырып, мекең болгон сүйүүңүздөрдү жазып кетиңиздер. Алыста иштеп жүргөн мекендештер, жаныңыздар аман болсун. Мына ушул жерлерге келип басып, Кыргызстан жерибизде иштеп калышыңыздарга дагы Алла Тааладан силеп суранып калабыз. Дагы алыс жактарда иштеп келгенбиз. Ошондуктан мекең болгон сүйүү өтө күчөйт. Ушундай жаңылыктарды көргөндө өтө башкача болуп баргандай болуп кетет элек Кыргызстангачы. Эми алыста иштеп жүргөн агаларыбыз көрсөңүздөр, мына ушундай Кыргызстан оңолуу жолунда, жолдун ар жактарындагы мына ушундай кылып тегиздеп алган. Ал жакка дагы кандай өзгөрүүлөр болот, дагы сиздер менен бөлүшүп өтөбүз го буюрса. Видеодон көрө бересиздер. Колдон келсинче тартып чыгара беребиз биз. Мына ал жактарга дагы көчөттөр отургузулган, жаш көчөттөр экен. Мына кээ биркилери ачып калган. Көрдүңүздөрбү? Ал прожекторлор күндөн неме алат, кубат алып, анан кийин кечкурунку түнкү жарыктандырууга берет экен. Ошондо электр энергияга дагы эч кандай күч келбейт экен да, мындайча айтканда күн менен питание алат экен да бул. Өтө жакшы. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу биздин көрүүчүлөр.
Жолдун аркы бетинде дагы көрүңүздөр. Оор техникалар иштеп жатат. Экскаватор, хоолор турат. Мына ушул жолду кеңейтүү же болбосо тротуар жасоо боюнчачы бир катар иштер уланууда. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, алдыга карай жылы берели. Алла Таала бардыгыбызга дем күч берсин. Ушул жерлерде иштеп аткан агаларыбыз, инилерибиз, аталарыбыз бардыгыздарга оор сыркоолордон алыс болуңуздар. Жана ошондой эле чет мамлекетте иштегендер мына ушул жерге чейин басылган, көрдүңүздөрбү? Асфальт төшөө иштери. Бул жагына дагы бордюрлар орнотулган. Мына ушундай кыскасы түшүндүрмө сиздерге, көрдүңүздөрбү? Мына ушул Западный менен Ак Тилектин ортосуна бириктирген жакка атайын жарыктандыруулар орнотулган. Жолдорго асфальт төшөлүп, жолдун эки шекетине, эки тарабына тең көчөттөр эгилген. Бул жактардан дагы мына ушул жолдон дагы пристань жамбасына ушул жактан дагы жол түшөт деген айтылууда. Ушул жактарды да сиздерге бир сыйра тартып көргөзөбүз кийинки чыгарылыштарда. Азыр сиздерди мына ушул тротуар боюнча түшүндүрүп айта кетели. Көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Бул мына ушул жолдун чекесине баардыгы эле көчөттөрүн эгип, кашарларын косуп чыгып алган. Азыркы учурда баары алынган. Мындай ол атайын бордюрлар орнотулуп, асфальт төшөө иштерине жакындаштырылып калыптыр. Жолдун аркы бети дагы парк болот деген пландар бар экен эми. Ал жактарда дагы мыйзамсыз эгилип калган дарактар жана ошондой эле курулуштар алынган. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул тротуарларды жасоо иштери ошол жерге чейин уланган. Көрдүңүздөрбү? Техникалар иштеп жатат. Атайын жөө жүргүнчүлөр үчүн
иштер жакшы уланууда. Көрүңүздөр. Чоңдугу боюнча чоң экен да бул. Азыр мен метрлейинчи 1, 2, 3 3,5 барып калабы. 1, 2, 3. Точно метрин билбедик го, бирок 3,5дан өтөт экен, 4ке жетпей калат экен. Мына ушундай Ош шаарында эмне жаңылыктар десеңиздер, кыскача жаңылык ушул. Видеобузду ушуну менен жыйынтыктайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Видеобуз жаккан болсо, албетте лайктан басыңыздар, биздин каналды колдоп туруңуздар. Биз сиздерге жакшы чыгарылыштар чыгарып берип турабыз. Азыр биз Запытыдан баштап мына ушул жерге чейин жөө басып келдик. Көпчүлүгү немелерге, мекендештерге ушул снос иштери жакпай атат да. Сностун жакшы жактары деле бар экен, көрдүңүздөрбү? Артынан тротуарлар түшүп, жакшы нерселер курулуп атат. Мына бул Актилектен келиш үчүн мына жолдун бою менен келсе элек да. Жолдун боюндагы машиналардан өтө кооптуу болчу эле. Азыр мына караңыздар, алыстыгы да өтө алыс. Кенен да кооптур, кеңири басып келе берет экенсиздер да. Шаарда жүргөндө өзүңүн денең ичинде канча биринчиден экинчи жерге барганда физический жактан да өтө күчтүү болуп, мынтип басып келгенге өтө сонун болот экен.